Маданият тармагы жарандарды руханий баалуулуктар менен азыктандырып, дүйнө таанымын кеңейтет. Мындан улам бул тармак мезгил агымына жараша өзгөчө көңүл бурууну талап кылат. Бүгүн биз бир нече министрликтер боюнча айлык акыларды жогорулатуу жөнүндө чечим кабыл алгандыгыбызды сиздерге кубануу менен жарыялайм. Берген уадабыз боюнча сөзүбүзгө туруп, бүгүндөн тартып сиздердин айлыктарды көтөрдүк. Өткөн жылы өзүңүздөр билгендей, медиктердин айлыктарын көтөргөнбүз. Мен маданият тармагынын кызматкерлеринин айлыктарынан баштагым келип турат. Менин жарлыгыма ылайык биз айлык акыларды дээрлик 100%га көтөрдүк. Муса Жангазиев атындагы Кыргыз мамлекеттик Куурчак театрынын чыгармачыл тобу айлык акынын аздыгына карабай, театр сүйүүчүлөрүнүн купулуна толо турган спектакльдерди буга чейин да тартуулап келди. Эми мамлекет тарабынан маданият кызматкерлеринин эмгек акысынын көтөрүлүшү чыгармачыл эргүү шык дем берет дешет өнөр чеберлери. Дүйнөдө эмне жабылып болуп жатканын билбей калдык го деген. Большой, я бы сказал, шаг социальной поддержки. Бул мамлекет тарабынан маданият тармагынын кызматкерлерин колдогон өтө чоң кадам болду деп эсептейм. Анткени бул катмар интеллигенция өкүлдөрүнүн катарын толуктагандыктан өзгөчө мааниге муктаж экени айтпасак да белгилүү эле. Өлкө жетекчисинин биздин айлык акы маселесин оң жагынан чечип бергени бурулуш дебей эмне? Анткени бул кызматкерлердин жашоо деңгээлин жогорулатууга багытталып жатат да. Учурда Куурчак театрынын артисттери жаш көрүүчүлөргө жаңы спектакль көрсөтүүгө кызуу даярданышууда. Бул ирет алар Чыңгыз Айтматовдун атадан калган туяган кемесин сахналаштырып жатышат. Анда согуштан кийинки оор турмушта жалгыз бой калган Жээнгүл, атасы кан майданда жүргөнүн айткан оюн карак бала Абалбек башкы ролдо. Театрдагылар өз аудиториясына купулуна толо турган жаңы спектакльдерди тартуулоонун үстүндө. Эми алар экинчи үйү болуп калган маданий очоктун жаңылануусун каалашат. За 30 лет существования этого театра он в нем не Биздин Муса Жангазиев атындагы Кыргыз мамлекеттик Куурчак театрында 30 жылдан бери бир да жолу ремонт жүргүзүлгөн эмес. Мында турган баардык отургучтардан баштап жабдуулар алмаштырылыш керек. Негизги эле имарат толугу менен оңдоп түзөөгө муктаж. Жакында эле Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук драма театры оңдоп түзөөдөн кийин көрүүчүлөргө эшигин ачты. Эми Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театры ремонт иштерине байланыштуу жабылганы турат. Андан соң бизге да убакыт келип, жаркыраган имаратта кичинекей балдарга арналган спектакльдерди коюп калабыз деп үмүттөнөбүз. Анткени бала кезден баштап жаш муун руханий моралдык жактан тарбияланат. Буга байланыштуу Куурчак театрынын орду да чоң деп ойлойбуз. Ош облусунун Алыс Калай районундагы маданият үйлөрүндө элеттиктерге чыгармачылыгын тартуулап келген өнөр ээлери айлык акынын аздыгынан улам башка жумушка кетүүгө аргасыз болгон. Апрель айынан баштап маянанын көтөрүлүшү алардын кайрадан сүйгөн кесиби боюнча иштөөсүнө мүмкүнчүлүк түзүп олтурат. Ал эми айыл эли руханий баалуулуктарга суусап турган чагы. Элечеринде билесиздер, китепканалар, маданият үйлөрүндө көпчүлүгү ушул ал жерден чыгып, орундар бошуп дагы кетип калгандагы, Россия жогору жакка кетип калгандары учурлар көп болгон. Бүгүнкү күндө мен да кайрадан чакырат элем. Ушундай маданиятка күйгөн адамдарды кайра чакырмакпыз да. Жалаң эле фанаттар калган элек. Маданият өкүлдөрүнүн ичинен артисттердин айлык акысында эле китепканачылардын, тарыхый мемориалдык комплекстердин жана музейлердин илимий кызматкерлеринин эмгек акысы да жогорулады. Аламүдүн Борбордук райондук китепканасынын башкы китепканачысы эмгек акысы жогорулаганга чейин 10.875 сом алган. Жогорулатылганда 21.845 сом болду. Байелинов атындагы Республикалык балдар китепканасынын жетектөөчү китепканачысынын эмгек акысы 9.000 сом болгон. Жогорулатуудан кийин 20.444 сом болот. Атабейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексинин жетектөөчү илимий кызматкеринин айлыгы буга чейин 12.000 сомду түзсө, жогорулатуудан кийин 22.472 сомду алмай болду.
Нарын мамлекеттик тарыхый этнографиялык музейинин жетектөөчү илимий кызматкеринин эмгек акысы жогорулаганга чейин 17.550 сом болгон. Азыр 33.222 сомго жетти. Бабур атындагы Ош мамлекеттик өзбек академиялык музыкалык драма театрынын сахнасынын жетектөөчү чебери эмгек акысы жогорулаганга чейин 17.700 сом алган. Жогорулатуудан кийин 28.239 сом алат. Мамлекеттик цирктин жогорку категориядагы артисти жогорулаганга чейин 12.250 сом айлык алса, жогорулатуудан кийин бул сумма 26.844 сом болду. Жангазиев атындагы Кыргыз мамлекеттик куурчак театрынын биринчи категориядагы артисти эмгек акысы жогорулаганга чейин 9.750 сом алса, апрелден тартып 22.147 сом болот. Көп жылдардан бери Кыргызстанда агартуу багытында иштер жүрбөй, унутта калганы коомчулукта айтылып келгени маалым. Ошондуктан азыр мамлекет тарабынан адамга толук кандуу кам көрүүгө, анын руханий жана физикалык жактан өнүгүүсүнө басым жасалууда. Мээрим Дүйшөналиева, Нурдан Карыкбеков, Пирамида.